Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге бөлүшүп кетким келет башыма өткөн эле нерсени бала тарбиялоо боюнча. Жана да мурунку видеолордо айтып кеткендей, чоң уулумду апам тарбиялап калып, мен Москвага келип берип мигрант болуп. Анан ошол чоң уулум экөөнүн аралыгында 18 жылда дагы 38 жашта уулду болдум. Кудайга шүгүр 3 жаштан өтүп калды. Анан ушул бала чоңойдуп аткандагы биздин кетирген катачылыктар тууралуу айтып берейин. Себеби биз бала өзүнүн рызкысы менен анан өзү чоңое берет балдардын арасында деп эле андай эле маани бере берип эткенбизде баланын тарбиясыначы. Анан ошондо эмнени айтайын дегим келди эле. Баламы ошол үй алып көчүп кеткенден кийин ошол жака садикке берейин десем, апрель айынан баштап подавать этишим керек экен эле. Биз июнь айында барып калдык эле. Бир аз кечигип калдым. Анан ошентсе дагы жөнөтүп койдум. Заявка таштап койдум. Анан ошого чейин ошол частный садикке беришиме туура келип калды. Анан частный садикке бердим баламы. Биринчи жолу садикке бердим да. Анан кийин баламы берип коюп, кечинде анан садиктен алайын деп барсам, эшиктин алдында детский площадкада воспитательницасы менен ойноп атышыптыр балдар. Бизди ошол жерден алып кете турган кылып, даяр кылып ойноп атышыптыр. Анан ошол жерге бардым. Барсам эми алба частный садикте балдардын жашы государственный садикте, мамлекеттин садигинде 3 жаштан 4 жаштагы балдарга бир группа, 4 жаштан 5 жашка чейин жаш жашына карап группага бөлүп карайт да. Анан ал эми бул менчик садиктерде аралаш эле карай берет да. Кичинекей балдар, чоң балдар, ушу 5-6 жашка чейинки балдар, ушу 2 жаштан 6 жашка чейинки балдарды карашат да. Ошон үчүн балдар жаштары ар кыл. Анан ошондо ошо эшикте площадкада ойноп атышыптыр балдар. Анан барсам бери эле ойноп аткан экен, воспитатель менен сүйлөшүп ошол жерде балдар ойноп атканын карап туруп калдым. Анан бир кичинекей бала, мен балам ошол күнү садикке кетип атып эртең менен бир оюнчугун ала кетти эле, бир машина оюнчугун. Ошол машина оюнчугун бир кичинекей бала ойноп аткан экен, бир 2 жашар бала ойноп атыптыр. Анан мен балам мени көрүп жүгүрүп келип эле, жолдо келетип эле баягы кичинекей бала ошол мен балам игрушкасын ойноп атканын көрүп калып эле жүгүрүп барып баланын ойноп аткан баланын колунан игрушканы жулуп алды мен балам. Бала бакырып эле чыңгырып ыйлап калды. Анан мен аралаша койдум да, адатымчачы. Бер балам, бер, сен чоңсуң го, карачы, сенен кичинекей ал ыйлап атат го, берип тур, кайра берет деп элечи. Бизде ушундай го, кичинекейди ушунча койгонбуз да. Чоңун кичинекейиңе бер деп эле апамдар урушуп эле биздин колубуздан оюнчуктарды алып берип койчу да. Анан ошол өзүмүн көргөн воспитанием менен эле балам ошентип коюптурмун. Балам бербей, оюнчугун кучактап бербей атат. Ал кичинекей бала болсо бакырып чыңгырып оңкосунан кетип жыгылып тыгылып ыйлап атат бала ырса. Анан ошо мен болсо ортого түшүп атам, балам бер депчи. Дагы бир аз колунан жулуп алып берип коймокмун. Анан воспитатель келип эле эме деп айтты. Эмнеге сиз аралашып атасыз? Бул сиздин балаңыз өзүнүн оюнчугун өзү кааласа берет, кааласа колунан жулуп алат. Ал сиздин балаңыздын оюнчугу, сиздин балаңыз чечет. Ал бала бакырып ыйлап атабы, кийинкиде сурап алат оюнчукту, же колунан жулуп алганда ыйлабай турган болуп калат. А сиз азыр ортого түшүп атасыз, сиз баланын болочоктогу өзүнүн личность, өздүк адам өз алдымча болобуз го. Ошонусуна сиз азыр ушу баланын кичинекейине ушу балага тоскоолдук кылып атасыз деп айтты да. Ой тоба деп жакамды кармадым да. Ушунчалык таң калдым, ушунчалык туура эмес. Бала тарбиялайт экенмин деп эле, кечириңиз анда деп эле балам оюнчугун алып балам жете эле анан келе бердим. Үйгө келип аябай көпкө ойлондум. Анан ошондо улам азыр ушу балам бирөөнүн оюнчугун талашабы, же бирөөдөн оюнчугун жулуп алабы, ушу балага киришпей калдым. Ошо балам өздүгүнө бир гана туура гана багыт беришибиз керек экен балагачы. Буну кылсаң туура, буну кылсаң туура эмес. А бала өзү чечет экен да. Эртең мен ошо баланын колунан жулуп буга бербе, буга бер, же өзүң ойно, же мен дей берсем, эртең ушул бала чоңойгондо дагы мени карап калат экен да. Ушул нерсени бир жакшы идеяны ойлоп тапса дагы ушул нерсени кылайын дейт экен да. Азыр апам урушуп берет.
апам урушуп жүрөт, апам билет, апамдын айтканы менен болом деп элечи. А мен кээде көп нерсени билбей да калам да. Азыркы жаштар бизден дагы мээли күчтүү, бизден дагы ойлору бизден да өнүп баратат да. Биз мурунку өзүбүздүн ата энебиздин курактагылардан биз дагы башкача размышление кылабыз, баягы ойду жүгүртүүбүз бөлөк. Бизден келаткан муундар, бизден чоңоюп келаткан муундар, алардын ойлору дагы бөлөк да. Анан ошентип андан угуп, мындан угуп, баланы тарбиялаганды кандай тарбиялаш керек депчи. Анан ушул чоң уулум менен аралык 18 жылда көргөнүм үчүн, өзүмдү 38 жашымда көргөн үчүн бир жолу эле жакшы көрүп эле балам айткан деген кучактап эле жакшы көрүп, эми баланы өтө сүйүш керек экен, бирок анда өзүнүн чеги болот экен да. Аны да билбейм да, жакшы көрүп эле жанымдан артык көрөм, укмуш жөн эле бир жерде бакырып ыйлап кала турган болсо жөн эле жетип барам да. Анан өзүбүздүн поликлиникага барып калдык. Ошол эмдөө бөлүмүнө барып, өзүбүздүн педиатрыбыз бар. Анан ошо педиатрым көп баамдаптыр да. Мен ошол педиатрга келген сайын балам кучактап, эркелетип, өп жыттап эле, бутун кийимин чечип, жүрөгүн текшерем же башын текшерем, аягын текшерем десе эле жүгүрүп барып бутун чече коюп, бутун кара деп анан кучактап өп, бир нерсе кылып ушинтип бериптирмин да. Анан ошол педиатр аял, өзү кореец аял да, бир жашы бир 50-лерден өтүп калган аял. Анан ошол аял айтты, сизге көптөн бери айтайын деп жүрдүм эле, азыр сааты чыкты, эми айтайынчы деди. Анан угатам сизди десем, эме дейт, балаңызды ушунчалык жакшы көрөт экенсиз, мен түшүнүп атам, баарыбыз эле баланы жакшы көрөбүз, баланы жаман көргөн эч ким жок, баланы жакшы көрөбүз, бирок сиз баланы ушунчалык катуу жакшы көрөт экенсиз, Кудайым мындай деп айтат экен дейт да ошол кореец аял. Биринчи мени сүй, менден кийин, анан кийин өзүңдүн жакындарыңды сүй дейт экен да. Анан менден дагы артык сүйсөң, сенин ошо менден да артык сүйгөн нерсеңди мен алып коем деп айтат экен. Ошон үчүн өзүңдөн деле, башкадан деле, Кудайдан деле артык эле ошо балаңды кучактап эле өпкөлөп атасың, ошо балаңан айрылып калба деп гана сага совет айткым келет деп эсим одарсалоо. Анан коюңузчу, мен билбейм, ушунчалык жакшы көрөм, баардыгы эле ушинтип жакшы көрсө элек баласын десем, жок, мен башыман өткөн нерсени сага айтып берейин. Ошо уулум балалуу болуп калды дейт, кыздуу болуп калды дейт. Анан ошо кызым ушунчалык жакшы көрүп, аялына да карматпай, өзү тамак бышырып берип, өзү памперстерин алмаштырып, өзү карап, бирөөбүз кармап көтөрүп атканда ыйлап кала турган болсо жүгүрүп келип, сен ушу баланы ыйлатып атасыңар, сен эмнетип атасыңар деп эле дейт. Ушунчалык ошо кызын жакшы көрүп, ушундай эч кимибизге карматпай, жумушка деле барбай эле ошо кызын жакшы көрүп эле биз иштеп калдык дейт. Ошо балам, ушу кыз менен балам өзү калып калды, атасы дейт. Апасы ишке чыгып кетти дейт. Анан ошентип жакшы көрүп, ушундай жакшы көрүп, ошондой аткан ошо неберемен айрылып калдым дейт. Балам жөн эле депрессияда жүрүп, зорго өзүнө келди. Ошондон улам дейт, ошондо мен көп дейт окуп, изилденип көрдүм. Кудайым айтат экен, менден дагы артык көргөн нерсеңди сенден алып коем деп айтат экен. Ошондон улам ошону сен да ошол жолго барып калбагын деп сага айтып атамын деп мага ушундай айтып калса болобу. Анан аны угуп алып тооба деп жакамды кармап, эми азыр деле ушунчалык жакшы көрөм, ошентип да тооба кылып жакамды кармап, өзүмөн бир аз алыстатып, ушундай кылышка аракет кылып атам. Ошон үчүн сиздер менен оюмду бөлүшүп эле коеюн деп чечтим. Анан бала тарбиялоодо эми ар бир ата эне өзүнүн методикасы, өзүнүн жолу менен тарбиялашат. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн кыргыз элибизде ушунчалык жакшы энелер, батыр энелер, ушундай жакшы балдар тарбиялаган жакшы энелер бар, жакшы жаштар бар. Өзүңүздөр ушу жакшы жолдор менен, билген жакшы методикалар менен тарбиялайсыздар деген үмүттөмүн. Ушул эми кимдирге бир ушул айткан сөзүм керек болуп калабы деген ойдо эле отуруп эле оюма келип кетип эле ушул видеону жазып койдум, видеого чыгып койдум. Ошол анда эмесе сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.